Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү жана угуучулары. Бүгүнкү силерге берилүүчү тема саймалуу таш. Саймалуу таш тууралуу текстке көңүл бурсак, райондон 48 км алыстыкта жайгашкан Саймалуу ташка казарманын айылынан 3 жол аркылуу келсе болот. Саймалуу таш жайгашкан көк арт коргу 2001-жылы уюшулган. Коруктун аянты 32.007 гектар. Ак мөңгүлү асказоону аттар менен басып өтүүгө туура келет. Өрөөндөгү аска таштарга тартылган кайталангыс сүрөттө биринчи жолу 1902-1903 жылдары Орус географиялык экспедициясынын археологтору тарабынан ачылган. Кызыгы, бул сүрөттөр жана жазуулар кербен жолуна жакын эмес, тескерисинче алыскы тоодон орун алган. Сүрөттөрдүн мааниси ар түрдүү. Анда аңчылыктын дүйнө таанымга байланыштуу ырым-жырымдардын көрүнүштөрү жана буюм тайымдар чагылдырылган. Ошондой эле ар кандай геометриялык фигуралар орун алган. Миң түркүн жан-жаныбарлардын, айрыкча эчки менен кулжалардын сүрөттөлүштөрү, тоолордун жана али күнчө чечмеленбеген ар кыл табышмактуу сюжеттер кездешет. Сыягы, бул жерде отурукташкан көчмөн ата-бабаларыбыз кандай байлыкка ээ экендигин сезе билишип жана аларды көздүн карагендей сактап, кийинки урпактарга мурастап калтырууну кыялданышкан чыгар. Байыркы цивилизациянын руханий турмушунун өзүнчө бир өнүгүш баскычтарын өз кучагына камтыган миңдеген бул аска таштар сүрөт деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте тоолуу ачык асман астында жайгашкан. Жер жүзүндө жок өзгөчөлүгү менен айырмаланган сейрек сакталып калган петроглифтерди дүйнөлүк маанидеги эстеликтердин катарына коюуга болот. Саймалуу таштагы жазуулардын саны азыркыга чейин тактала элек. Тексттен кийинки тапшырмаларга көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар, биринчи ыйык жерлер дегенди кандай түшүнөсүз? Экинчи, Саймалуу таш кыргыздардын байыркы китеби десек болобу? Үчүнчү, күмбөз кылым деген сөздөрдү пайдаланып өз алынча сүйлөм түзсөңүздөр болот. Төртүнчү, таблицаны толтургула деп турат. Бу жерде 3 бөлүккө бөлүп турабыз. Билем, билгим келет, билдим, билем дегенде Саймалуу таш кыргыз элинин байыркы жазуусу. Билгим келет, Саймалуу таштагы жазуулар эмне тууралуу болду экен? Саймалуу таштагы жазуулардын саны азыркыга чейин тактала элек. Ошондой эле текст менен өзүңүздөр окуп таанышсаңыздар болот. Саймалуу таш текстиндеги сөздөр менен таанышып чыксаңыздар болот. Бу жерде сөздөр орус тилинде дагы котормосу берилди. Мисалы, эстелик, ыйык, сыймыктанган, божомолдуу, зор эргүүлөр, доор, байыркы, көчмөн, ырым-жырым, чечмеленбеген, урандысы, мүрзөлөр, дөбө, атөгүл. Ошондой эле синоним сөздөргө да көңүл буралы. Мисалы, доор, кылым, касиеттүү, ыйык, байыркы, эзелки, кабарлайт, маалымдайт, айкын, ачык, солгун, жай, калдыктарынан, урандысынан. Тексттеги төмөнкү сөздөрдүн, сөз айкаштардын маанисин түшүндүрүп бергиле. Табышмактуу сюжеттер, кулжалар, петроглифтер, булардын маанисин өз алдынча чечмелесеңиздер болот. Ошондой эле көнүгүүлөр берилди. Көнүгүү тексттен алынган сүйлөмдөр жайгашылды бу жерде. Грамматиканы этиштин өткөн чагын колдонуп, ылайыктуу мүчөнү коюп аткарсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, сиздерге пайдасы тийсин.